Жеңишбек Аширбаевдин Ош облустук ички иштер башкармалыгында эмгектенип жатканына дээрлик 15 жылдын жүзү болду. Кесиби боюнча журналист. Милиция кызматында облустук башкармалыктын басма сөз кызматын жетектеп келет. Жумуш тартиби болсо кадимки милиционердикинен айырмаланбайт. Анткени пресс катчылык бөлүм тынымсыз маалыматтык коопсуздукту сактап туруусу зарыл. Аралдар иштер бөлүмү начальниктер менен байланыштырып коюшуңарчы. Ооба, Исмаилов. Каарманыбыздын бул жердеги негизги милдети кылмыш кырсыктарга байланыштуу маалыматтарды топтоп, зарыл болгон кабарларды туура жана өз убагында жайылтуу. Жарандар көбүнчө биз анализ кылганда дээрлик 70% уюлдук телефон аркылуу маалымат алышат экен, интернет мейкинде бар. Ошондуктан биз дагы жаңыча ыкмак өтүп, болушунча маалыматтарды ошол интернет мейкинде аркылуу, айрыкча социалдык тармактар аркылуу таркатканга ошо өтө баштадык. Анан ар кандай коркунучтар болсо, ошол интернет маалымат аркылуу жеткирип, тескерисинче кандай маалымат керек болсо, биз коомчулуктан жардам ошол аркылуу алып, кылмыштардын бетин ачууга дагы чоң бир жардам тиет да бул жерде. Ош облустук ички иштер башкармалыгында Дубандын 7 районунда катталган кылмыш кырсыктар боюнча маалыматтар чогултулат. Аны менен бирге кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталат. Учурда интернеттин калк арасында жеткиликтүүлүгү, соц тармактын активдүүлүгүнүн жыйынтыгында түрдүү чагымчыл маалыматтар бат жайылган учурлар көп катталат. Бизге аябай көп маалыматтар түшүп атат. Бирөөнүн сүрөтүн же аты жөнүн коюп алып туруңуз маалымат таркаткандар боюнча атайын бизде бөлүм бар, бул боюнча иш алып барган. Ошол менен бирге атайын кызматтар менен бул иш алып барылат. Азыр бизде 67 мамлекетте атайын ошо кибер коркунуч боюнча Кыргыз Республикасы менен келишим түзгөн мамлекеттер бар. Ошолордун аймагында биз кайсыл жерден туруп дагы аккаунтты ачкан болсо, биз аларды кармай алабыз. Ички иштер башкармалыгында маалыматтык коопсуздук биринчи орунда турат. Калк арасында көп пайдаланылган WhatsApp, Instagram сыяктуу тармактарда маалымат тез тарагандыктан эл арасында туура эмес пикирлер жаралышы мүмкүн. Дал ушундай учурлардын алдын алуу жана туура маалыматты элге жеткирүүдө милициянын басма сөз кызматынын орду зор. Өз кесибинин мыктысы Жеңишбек Аширбаевке кесиптештери да оң баасын берип келишет. Өтө кесипкөй ушул басма сөз кызматына өз өмүрүн арнаган кызматкер катары тааныйм. Анан менин жеке оюм боюнча республика боюнча дагы алдыңкы кесипкөй кызматкерлерден болсо керек деп мен ошентип эсептейм. Анан Жеңиш экенин мындай мүнөзүнө токтоло турган болсом, Жеңиш эке өз күчү менен, мындайча айтканда, пешене тери менен ушул кызматты аркалап, ушул бөлүмчөнү жетектеп, ушул Ош облустук ички иштер